өзүн модель сезип алган, өзүн сулуу кооз сезип алган, андай леди жок, андай сулуу айым жок деп өзүнчө городская модель сезип алган, балкондо өскөн кээ бир айымдарга, аялдарга эскертүү. Бир өзүңөрдү текшертип алгыла больницадан. Эркек кишилер сүйгөлөгөнгө сүйкөлбөш керек, жалынбаш керек ашыкча. Кээ бирөөлөр жүрө берет, өмүрүн эң алтын капиталы болгон Аллах Таала берип койгон убактысын бир кызга сарптап жүрөт дей. Бир аракет кыл, эки аракет кыл болбоду, бар кет. Андан башкасы толтура кой. Жакшырагы, коозурагы, адебаклагы сонуну. Аллах Таала аны чоң проблема болушу мүмкүн сага. Ошондо сактап атат сени. Эки жолу тыт, үч жолу тыт, тытылбаса бар кет, башкасын тап. Туурабы? Бойдоктор ыйлап, мурда агып, жаш бала сыяктуу кыңшылап, ыйлап бир кыз үчүн. Туура эмес да бул. Анан ушул кээ бир аялдардын көз карашы боюнча эркек внимание кылыш керек, аны бериш керек, муну бериш керек, артынан жүрүш керек, бардыгын жыйнаштырып коюп, мен аркамдан жүрүш керек деп ойлогон айымдарга бул жерде силер менен бир нерсе туура эмес. Бир өзүңөрдү көрсөтүп агыла. Кантип эле бир адам өмүрүн арнап атса, убактысын арнап атса, бүт убактысынан баштап баардык акчасын, каражатын бүт сарптап атса, баягы кыз каалагандай аны кордоп атса, жерге тепсеп атса, тебелеп атса, бул кана адилеттүүлүк? Кана адилеттүүлүк? Чымбы? Айтайын дегеним, эркектер сүйбөгөнгө сүйкүлүбөй. Сүйбөгөнгө сүйкүлүбө. Аллах Таала сени чоң баледен сактап атат. Бар. Тобо кыл, жай намазга жыгыл, коозун жакшысын, сырдалбаган, краскаланбаган, өтө сонун Аллах Таала сага өтө чоң береке менен, белектер менен кошуп берип коет, түшүнбөй каласың. Баягы чоң проблема экендигин бул менен 4 балалуу болгондо түшүнөсүң. Ошондой экен, эркектер ойлонойлу, ойгонойлу, жалынбайлы, жалынбагыла, жалынбагыла. Артыдан убакыттан баштап бүт бардык нерсесин кул кылып алгандар ойлонуш керек бул маселеде.